Саламатсыздарбы? Урматтуу бизди көгүлтүр экрандан көрүп жаткан жалпы көрөрман журту. Биз болсо бүгүнкү эфирибиздин дагы көшөгөсүн эшигин ачып, старт деп турган чагыбыз 12-чи чыгарылыш, 12-чи күнкү орозоңуздар кабыл болсун дейли. Эфирден сиздерге салам айтып жаткан кайрадан өзүм жалгыз эмесмин. Биз мурдак эфирлерде билесиздер, Америкага келгениме 12 жыл болду, 20 жыл болду. 15 жыл болду, 8 жыл болду деген адамдар келип атышты эле, бирок биз бүгүн атайын өзгөчө бир адамды эфирге чакырдык. Бул адамдын келгенине болгону 2 гана ай болуптур. Бул Назик Аманова аттуу эжекебиз. Эжекебиз азыр Америкага 2 ай болду, келди. Кандай сезимдер, эмне болуп атат, Америка кандай экен, ошону менен биз менен бөлүшөт. Алгач учурашып алсак. Назик эже, жакшысызбы? Жакшы, саламатсыздар. Саламатчылык, орозоңуз кабыл болсун. Рахмат, бирге болсун. Кыргызстандагы орозо менен бияктагы орозонун айырмасы кандай экен? Бул жакта Жакыныраак кылып койсоңуз болот микрофонго. Бул жакта да аябай өтө шаңдуу болуп атат. Курсташтарым менен аябай биргеликте ушундай бири-бирибиздин оозубузду ачып жакшы өтүп атат. 9-ыңар бул жактан көрүшөт экенсиңер да. Бизде медиа өнөктөшүбүз Geek Network'ко ыраазычылык билдиребиз. Дал ошол Geek Network'тун курсу бар экен. Ошол курсунда эжекебиз IT тармагын окуп атасыз, Канча болду окуп атканыңызга? Ушу келер менен эле бир жумадан кийин бул жакты угуп, тааныштарыбыз айтып калды, ушул жактан окуп алсаңар аябай жакшы болот дегенден келгенбиз. Аябай ыраазыбыз. Жакшы эле окутуп атышабы? Аябай жакшы. Үйрөнүп калдыңызбы көп нерсени? Көп нерсени үйрөнүп калдык, көп нерсени да үйрөнүш керек алдыда. Мурдакы кесибиңиз эмне эле, Назик эже? Мен япон тили мугалими болуп иштечүмүн мектепте. Бул жактан деле япон тилинен мугалим болсоңуз болот экенби же болбойт экенби? Эметип чакырышты бул жактан. Баштапкы дистрикт 54 деген неме бар экен бизде да. Бизде районо дейт го, бул жакта дистрикт деп коет экен. Ошол жакка чакырышты. Келип жаңы ачып атабыз деп, анан эми япон тилин бердик, эми да жаңы Америкага келгенден жаңы багытты ачып көрөлү деп ушу айтиге кеттиңиз, айтиге келип ушу кызыгып баштадык. Эмне болуп келип калдыңыздар эже? Канчаңыздар келдиңиздер? Канча балаңыз бар? Мен 4 эркек, 1 кызым бар. 5 бала менен күйөөм менен чогуу келдик бул жакка. Эң негизги себеби ушу балдарыбыздын окуусу, келечеги деп келдик. Азыр балдарыңыз канчасы мектепте окуйт же университеттеби? 2 чоң балам эмеде, чоң мектепте, high school, биякта high school деп коет экен. Анан 2 балам начальный мектепте. Middle school экен, Жок, elementary. Эң баштапкыда экен да. Эң баштапкы. Анан эң кичекейибиз болсо мына буюрса 3-апрелден баштап жанагы language learning center деп коет экен. Садик эмес. Тилди билген, тил үйрөнүү борборуна барат тайм буюрса. Эң жакшы. Агабыз эмне кылып атат? Жездебиз. Чогуу биргелешип ушу IT тармагын өздөштүрөлү деп чечтик. Ал кишинин кесиби эмне эле Кыргызстанда? Кыргызстанда эл аралык уюмда иштечи, сот системасын реформалоо багытында. Ошо тоже IT системага кирип кетчү да. Ал кишиге мындай өтө деле жаңылык болгон жок. Ал киши иштеп атабы, демек курстарды бүтүрүп коюп? Жок, курста толугу менен курска кирдик. Ушул жакта окуп атабыз. Азыр мына кыйналбай элестерби эжеке? Кандай болот экен? Америкада элестетип, мындай ожидание кандай болду дейм да, окшоштубу реальность менен? Бир аз башкача болот экен. Биякта жашоо шарты башкача экен. Ритм жашоо. Ритм башка экен. Чын айтсак көнө элекпиз. Көнө баштадык. Акырын эле келип кетип атабы туруп? Кыргызстанда күн жылыды десе, өрүк гүлдөдү десе, үйгө эле барып калсакпы деген башталат да ойлорчу. Анан бул жакка кыргыз комьюнитиге келгенде жердештерибизди көрүп, кыргызча сүйлөшүп, анан эме кичине жибип, анан кайра үйгө кетебиз. Үйүңүздөр бул курс алып аткан Geek Network'ко комьюнитиге жакынбы же алыспы? Жок, Шамбургда. Шамбургда 20 мүнөттүк жол экен да. 20 мүнөттүк жол. Машина өзүңүз айдап атасызбы же? Өзүм деле айдай алам, права деле алдык, бирок эме бул жактын ритмине башкача көнө элекмин. Бул жак тескерисинче мындай оңой экен да. Мен деле жылда ошо Рамазанда келип кетем да, 1 айгачы. Келип эле дароо машина айдап кетем да, мындай жыргалды. Бизде болсо мындай
Стресс го машина айдаганчы. Сиз деле бат эле айдап кетесиз го дейм. Иншалла, иншалла. Эми мындай көнгөнчө балким ошо бул окуу системасы, образование тармагы аябай жакшы экен. Мисалы үчүн жана чоң мектептерде атпайбы, биздин чоң мектепти алганда 10го көбөйткөндө, 20га көбөйткөндө ошо бир мектеп болот да бул жактанчы. Ар бир жакка барсаң эле мына сыртынан көргөндө эле өзүнүн имараттын өзү чоңун айтып турат. Анан мисалы үчүн бул балдарым айтып калышты, биринчи жума, экинчи жумада биз адашып кетип аттык деп, карта менен жүрөбүз мектептин ичинен. Анан эң таң калары жана компьютер берет экен бердечи, жана ноутбук берет экен. Даже керек болсо 6 жаш балам бар, ал деле эме нулевой класс деп коечу биздики боюнча. Ошондо эле аларга да берилет экен. Анан менчиктештирби өздөрүнө? Эме жыл башына беришет, жыл аягына чейин алышат. Бизде Кыргызстанда андай шарт жок да. Бизде ата-энелери дагы бербейт деп койбойсуз ноутбукту. Ар кандай эме дагы эмнеге таң калып атасыз, эмнеси таң калыштуу болуп атат мындай? Бул жактагы таң калыштуу биз Америка десе ойлогонбуз, эме жалаң эле жана высотка деп коет го, ошондой зданиялар, бийик үйлөр депчи. Анан келсек эле 1-2 этаж, ушу Америкабы деп. Чын айтсак, Чикагонун центрине түшө элекпиз. Даунтаунга бара элексиздерби? Даунтаунга бара элекпиз, жетише элекпиз. Убакыт аз болуп атат. Убакыт аз болуп атат. Биринчи эле келип ушу үй издеп, үй бир аз берде табыш экен, кыйыныраак экен. Дароо эле таап калбайт экенсиң, убакыт алат экен. Анан үй алып, балдар мектепке киргизгенче убакыт кетти. Анан бул жакка тааныштарыбызга рахмат, миң-миңирде шүрчүлүк ошо айтып калышты. Бияка жетишип калдык да, чогуу курсташтар менен бат эле кирип, анан курсташтарыма рахмат, мугалимдериме айтып турушат, тиякта мындай, биякта мындай деп, ошо досторубуз бизди тосуп алган үй бүлө аябай жакшы болду. Ошо адамдардын аркасынан биз аябай кыргыздар да алар дагы. Кыргызстандан келгендер. Бизден 5 жыл мурун келгендер. Аларга түз эфирден рахмат айтып койсоңуз болот, аттарын атап. Эми убактар болсо тиги Девон деген райондо Алифтен кафе ачылган, ошонун ээлери Касымжан ака, Элмира эже, Рустам, Далида чоң рахмат. Уйгур кухнясын ачкан кыргызстандыктар. Ошол Касымжан байке барыш керек турбайбы Алифке? Барып даам татып кетиңиздер. Анан дагы Сүйүн деген, Назгүл деген үй бүлө бар. Алар дагы бизге консультация берип атты Кыргызстандан. Аларга да рахмат, бизге ушу багыт көргөзүп, биякка баргыла, тиякка баргыла деп ушуларга чоң рахмат. Эң сонун Назге эже, сиз аябай жакшы маек куруп бердиңиз, бизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул көрдүңүздөрбү, туугандарым, мындай келгенде ушул бардык Назге эжелердей жакшы, ким ниеттилиги жакшы болсо да Кудай таала мындай жолдорду ачып коет окшойт. Сиздер дагы да болсо алдыда кандай татаал күндөр болсо ошолорду жараткан Алла таалам мындай жеңил кылып берсин, батыраак бул жакка көнүп, анан мекенибизди сагынсаңыздар каалаган күнү мындай барып учуп барып келип эс ала тургандай Алла таалам сиздерге шарт түзүп берсин. Эфирге келип бизге маек курганыңызга ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрөрмандар, бизде бүгүн Назик Аманова аттуу эжекебиз болгону 2 ай эле болгон Америкага келген сезимдери менен бөлүштү. Ал эми биз болсо сапарыбыздын нугун устаздарыбыздын сабагына бурабыз.